Москва шаарында 22 ноябрь күнү улуу залкар акын кыргыз эл артисти маркум Элмирбек Иманалиевди эскерүү кечеси жана анын китебинин бет ачар кечеси болуп өттү. Бул иш чараны Москва шаарындагы Токтогул коому өткөрдү. Эскерүү мааракесинде Токтогул коомунун мүчөлөрү, айыл башчылары, аксакалдар жана Москва шаарындагы мекендештерибиз катышты. Кечеде залкар акын Элмирбек Иманалиевдин чыгармалары жаңырып, анын Аманат китебинин бет ачары болуп өттү. Элмирбек Иманалиев акын, улуу акын. Азыркы тил менен айтканда ушул замандын Токтогул атабыз десек адашпайбыз. Эмнеге дегенде ушундай таамай айткан, даана айткан, эч бир кайманбаган, мындайча айтканда бир жасакерленбеген, бир байды же бир чоң бир чиновникти жагалданбастан болгондой айткан мен жекече оюм, мен ошондой бала айт элем ал кишини. Чындыгында жүрөгүмдө ушул гана акын, кыргыздын тарыхын санжыранда жакшы билген, кыргыздын тарыхын жакшы билген канча казак бир туугандар менен айтышканда ошо биздин Кыргызстандын атын, даңкын, тарыхын таамай айтып далилдеп берген акыныбыз катарында биздин чын айтканда жүрөгүбүздө калат. Элдик акын Элмирбек. Асылы эле акындын, сырдашы эле жакындын, өлүмгө тойбоз шумажал эртелеп неге чакырдың? Булбулу эле акындын, дулдулу эле асылдын, эй шундуктуу кубажал эл уулуна катылдың. Сүйлөшкөн жанды тердетчү, сүйлөсө шекер бал кепти, ажалдын суук колунан аттангай акын жан кетти. Оңонуп шашылбадым, окко деп чакырбадым, окташтай чачылганмын, сен мени жоготтуң да. Оңонуп шашылбадым, окко деп чакырбадым, окташтай чачылганмын, сен мени жоготтуң да. Атам өзү жок болсо дагы арбагын сыйлап келип отурасыздар. Терең ыраазычылык билдирем. Атам айткандай эле азабың дагы, бакытың дагы бирдей берилген дүнүйө экен. Айтор мындай жашаш үчүн бүт нерсеге карманып жашап келе жатабыз. Абдан эле кыйын экен. Муну башка түшүнгөн адам түшүнөт болуш керек. Анан бул жакта дагы эже мындай суроо бериптир. Атаң тууралуу бир кино тартаттырсың деп. Чынын айтканда бүт армандын бардыгы, айтылбаган нерсенин бардыгы ошол жүрөккө сактап койдум. Билбейм, балким ушундай адам окшойм, бүт нерсени ичиме каткан, сыртымдан күлгөнгө аракетимди жасайм. Анан атам тууралуу дагы бир тартуу оюм да бар албетте. Балким кино тартпасам дагы ушул биздин башыбыздан өткөн окуялар туурасында, жашообуз туурасында бир китеп жазам деп жакшы бир тилек кылып койдум. Балким кино дагы тартаттырбыз. Дипломдук ишимди кылып жатканда дагы атамды тарттым эле атайын. Бирок ал кезде ошол Манасчынын образында тарттым эле. Буюрса, жакшы тилектер бар, орундатабыз деген ойдобуз. Элмир 16 жашында, мен 20 жашымда экөөбүз ушул Бишкек шаарынан борборубуздан Улуттук филармониянын 2 жылдык студиясынан таанышып, табышып, дос болуп, насиптеш болуп үзөңгүрөшүп жүрдүк. Аттиң жашоо ушундай экен, обуш кыйыш болуп, ойдо жок нерсе болуп кеткени баардыгыбызды өкүткө салды. Бирок 30-ында орог оролбаган 40-ында кылыч чаба албайт деген элибизде жакшы кеп бар. Элмирбек 16 жашынан баштап ушул кыргызга таасын ойлорун так жеткирип, өзүнүн бийик чыгармаларын, мыкты оондорун калтырып,
16 жашынан ушул 42 жашына чейинки өмүрүндө кыргыз үчүн опол тоодой бийик чоң эмгек жасап кетти. Элмирбек биздин заманда улуу өнөрпоздордун өнөрүн алып жүрүүчүлөрдүн бири эле да. Айтайын дегеним, азыр өнөрпоздор же манасчы, же комузчу, же ырчы, же дастанчы болуп бир багытты гана алып, ошол гана багыт менен кетип аткан болсо, Элмирбек баарын чогуу ал чоң манасчы болгон. Ал өнөрпоз, комузчу болгон. Ал эл сүйгөн обончу болгон. Ал жазма акын болгон. Элмирбек керек болсо актер болгон. Ал эми анын төкмө акындык өнөрүнө чек жок. Аны бүт кыргыз журтчулугу сүйүп, күйүп, ар дайым эң согуп келген. Мына ушундай көп кырдуу улуунун учууну улаган бирден бир өнөрпоз эле деп айтат элем да. Элмирбек ырдын деле, тол акындар ичинен токто булдум билелер. Бүгүнкү күн сенин күнүң, Элмирбек. Аттың арман өзүң болсоң эмине. Жетпей калган ак баракка жазылып, жетти эле аманатың элине. Саламатсыздарбы, урматтуу кадырман халкым? Бүгүнкү Залкар акыныбыздын эскерүү кечесине жана дагы аманат ыр жыйнак поэтикалык ыр кечесине кош келиңиздер. Иманалиев Элмирбек Калилович 17 январда 1978 жылы Жалал-Абад областына караштуу Токтогул районунда Өзгөрүш айылында жарык дүйнөгө келген. Төкмө акын, обончу, манасчы, дастанчы. 2010 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти. Элмирбек Иманалиев Кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын алдындагы эстрадалык студиясы бүтүргөн. 2004 жылы Кыргыз мамлекеттик Бибисайра Бешеналиев атындагы институттун фольклор бөлүмүн бүтүргөн. Актаңдай акындардын айтышында баш байгени 1993 жылы багындырып алган. Залкар акын Алкул Үсөнбаевдин 100 жылдык мааракесине арналган дастанчылардын республикалык сынагында 2-нчи орунду. 1994 жылы Жалал-Абад шаарында өткөн Курманбектин 500 жылдыгына арналган акындар айтышы республикалык сынагында баш байгени. Ал эми 2000 жылы Орду Алаада өткөн эл аралык жеңи жоктун 140 жылдыгына арналган акындардын айтышында баш байгени багындырып алган. Аманат. О, кургур дүнүйө. Аманатка эч качан кылбаш керек кыянат деп алтын, асыл, акылман апам ар дайым айтчу эле. Элмирбай, бул жолу сөз сенин аманатың жөнүндө. 2011 жылы болсо керек эле. Эруландын чачын алдырганы айылга баргансыңар. Баарыбыз барганбыз. Ошондо биринчи жолу мен сага китебиңди чыгарбайлыбы деген сунуш айтсам, китеп деле желпингенде бир экөө да ушинтип деп жактырбагандай унчукпай калдым. Башка сөздү сен дагы мен дагы улабадым. Тек гана убак келе эле экенин түшүндүм. 2013 жылы 20 жылдык концертиңди берердин алдында сага дагы чалдым.
Элмирбай, китебиңди дагы чогуу чыгарбайлыбы? Десем, бул жолку сунушумду өтпөдү. Мындан 2-3 жыл мурун экөөбүз кызуу маектешип атканда убакыттан пайдаланып, сен мындай учурда чечилип, жайдары адаттагыдай берилип сүйлөп берет элең. Эскерүүдө Элмирбектин жакындары, замандаштары акындын өмүр баяны, жашоодогу адамдык сапаттарын, анын залкарлыгын айтып өтүштү. Кеч аягында Элмирбекке арналып Куран окулуп, уюштуруучуларга ыраазычылык айтылды. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Эскерүү маарекесин Ак кеме студиясы тасмага түшүрдү. Толук тасманы Кыргыз той каналында көрсөңүздөр болот. Ana, Bismillahirrahmanirrahim. Ey Жараткан Аллах Таала, ушул окулган Курандарыбыз, алдыда жасалган ихсандарыбыздын, пайда болгон соңутурдун, Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын рух арбактарына баштадык. Бардык өткөн ойла пайгамбарларыбыздын ойлорунун акына баштадык. Жана ошол дуа кылып отурган бардыгыбыздын өткөн чымата чымыне тууган рух бизден үмүткөрлөрдүн рух арбактарына баштадык. Жараткан Аллах Таала бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз. Бардыгыбыздын алдыбызга койгон ниеттерибиз бар. Аллах Таала ниеттерибизге жеткирсин. Эжебиз айткандай бардык ушунда талаада эмгектенип жүргөн жердештерибиз эсен аман өзүбүздүн журтубузга барууну Аллах Таала буйруп насип этсин. Жараткан Аллах Таала күтүлбөгөн кырсыктардан, оору сыркоодон, кечегидей пандемия сыяктуу оорулордон жараткан өзү сактасын. Жараткан Аллах Таала Кыргыз элибизди дагы өнүккөн бир жакшы мамлекеттердин катарына кошууну буйруп насип этсин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.